Assalamu alaikum. Алейкум, кандайсызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүң кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр. Москва тынчпы? Пока тынч, эч нерсе билинбейт. Рейд-мейттен кабар жок. Закан кабар алды эле. Баары ызылдап чыгып атышат. Видеолор элдикке кылышып эле. Ал неме орустар сразу баштабайт делең, билесиңби, акырыңдан барып анан баштайт да. Жок, рейд эки жума катуу болду. Москвада ар бир немени текшерип атышыптыр. Рейд ар бир станцияда метродо текшерипчи. Ошондо катуу болду. Азыр бир аз тынчыды окшойт бул жума. Неме Так, баштайлы анда. баштайлы. Так, саламатсыздар урматтуу мекендештер. Саламатсыздар биздин эфирдин катышуучулары, саламатсыздар биздин YouTube'дан көрүп турган биздин мекендештер, биздин подписчиктер. Бүгүн биздин кезектеги суроо жооптуу эфирибиз бизде юридикалык темада, жалпы юридикалык миграциялык суроолорду биздин юрист Мирлан Токтогбеков байке берсеңиздер болот. Бизде азыр канча? Так, 15тен ашык 20 чакты адам көрүп баштады, азыр эфир башталды. Уже 4 адам кезекке жазылды суроо бергени. Урматтуу мекендештер, биздин Telegram каналга кошулуу через администратор эми, ошону айтып коеюн. Описание жана комментарийде турган ссылка аркылуу сиздер кирип, запрос таштап, администратор сиздерди каналга кошмокчу. Андыктан комментарийден жана описаниеден ссылканы издеңиздер. Так, биздин биринчи Айка деген мекендешибиз кезек алды. Мирлан байка жооп бере беле. Ооба, айта бер. Баштайлы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен бир суроо менен кайрылып чыгып калдым эле немеде. Өзүм удовлетворение алгамда мына май айындачы. Анан азыр ошо обжалование тапшырып коем, ошол боюнча эле жүрөмүн да. Анан чоң кызым өзүм 1-классты бүттү да быйыл. Анан ошол окуган жерде районубузду дагы алмаштырып, башка районго көчүп келдик эле. Эми ошону мен удовлетворение алган болсом, мен кызымды кайра аз жашап аткан райондо башка мектепке 2-класстан беришим керек болот да. Ошого проблема болбойбу, ала береби же билинип калабы деп ошону сурайм дегем. Деге сиздин удовлетворениеңиз балаңыздын окуусуна тиешеси жок. Удовлетворение, тем более сиз обжалование кылып койсоңуз, ал удовлетворение күчүнө кире элек да. Сиздин сотуңуз болуп каралып бүткөнчөктү, ал жанагы удовлетворениянын күчүнө кирбейт дагы, ал токтоп турат өзүнүн действиясын. Так что сиз кызыңызды в любом случае окутканга акыңыз бар. Ал сиздин удовлетворениеңиз кызыңыздын окуусуна эч кандай тиешеси жок экен. Ошол тиги школдон биринчи окуган мектебинен делосын эле алып келип келмин да. Эми ошо делону алып барып эле эме кылсам ала беришеби экен? Делону алып барып котортуп кетесиз да сиз. Анан айтыңызчы, сиз уже обжалование жаздым дедиңиз, өзүңүз основаниясы барбы? Ошодоки обжалование жазганга, утканга шартыңыз барбы? Бирди жарым гражданин Россиябы? Без основания эле эме кылып калдым да, берип калдым. Эми караңыз эжеке, эми сиз азыр соттон утулсаңыз, все равно Кыргызстанга чыгышыңыз керек болот да. Ошону иштебей эле өзүм да жакында төрөмүн буйрусачы, анан иштебей эле үйдө отуруп тиги менттерге тутулбаганга аракет кылып жүрө аламбы? Же Жүрө аласыз өзүңүз. Негизи обжалование болгон учурда да законный кылып коюш керек. Сиз өзүңүз иштебей үйдө отурсаңыз, жолдошуңуздун трудовой договору барбы? Ооба, бар. Ошол трудовой договордун негизинде перерегистрация кылып, сиз өзүңүз регистрацияңызды узартып алыңыз азыр базада жок кезде. Кызыңыз болсо окуй берет. Сурооңуз ушул. Азыркы учурда мен регистрациям немеде фальшивый кылып эле жасатып алып жүрөм да жашаган жеримечи. Тиги обжалованияга эме кылган справка менен. Неме? Жок, обжалованияга справка бербейт. Обжалованияга сизге жанагы обжаловать эткен арыздын бир копиясын берди. Ошо менен жүрө бериңиз. Ооба, жүрө бериңиз эжеке. Неме, соттун сайтына кирсеңиз, уже сиздин обжалованияңыз чыгып болуш керек. Эгерде мындай серьезный кармап тигиндей мындай кыла турган болсо, ошо сайттагы немени көргөзөсүз да.
Макуланды, чоң рахмат, ишиңизге келдик. Хорошо. Бергиле, андан кийин Гена, андан кийин Алтын чач. Умитка кийин Гена, анан Алтын чач берет. Assalomu alaykum. Валейкум ассалам. Умитка берсин, Умитка. Necha Umidka, kunga söyle. keldim o'sha Саламатсызбы, Мирлан байке? Саламаттык. Мен 17 жаштагы балам Москвага келиш керек эле. Ошонун атын, баламдын атына мен доверенность берип жибердим да өзүнө. Ошо келе алабы? Мындай таможнийден эртең проблема болбойбу? Өзүнө 14 жаштан өйдөнкү балдарга өзүнүн жүрүшүнө уруксат берген доверенность болсо эч кандай проблемасы жок эле келе берет. Балам 17 жашта ошо өзүнө берип жибердим да, өзүнүн фамилия аты жөнүнө. Анан азыр кээ бир айтышып атат, закон катуу мындай текшерип атат, эми проблема болуп калышы мүмкүн деп айтып атат. Ошо Анда эгер доверенность болсо проблема болбош керек. Единственное азыр ушу Кыргыз Республикасынын жарандарына кайрылып коет элем. Желательно Шереметьево аэропортуна ушу эркек балдар неме билет албаңыздар да. Потому что Шереметьево аэропортунан күнүгө 20дан кем эмес адамды кайра артка кайтарып атат да. Что Федеральная служба безопасности ФСБ эч себепсиз эле артка кайтарып жиберип атат. Так что Шереметьевого албаңыз, башка аэропорттор менен жакшынакай эле келе берет. Всё, рахмат, түшүндүм. Рахмат сизге. Хорошо. Эми Гена бергиле. Угулуп атат. Регистрация боюнча өтөйүн элем. Регистрация Кыргызстандан кеченгеле биринчи Сахарова регистрация алып барамы же ага чейин деле бара берсем болобу? Сиз Кыргызстандан келгенден кийин регистрацияга турушуңуз керек, андан кийин Сахарова барасыз, потому что Сахарова барганда обязательно ошо каерде регистрация болгон жерине жазылат экен да, кагазтын баары. Так что сиз биринчи регистрация кылып, регистрацияңызды алып алып, анан Сахаровага барыңыз. Так, Алтын чач бергиле, андан кийин 2277. Кийин Толик. Алтын чач барбы суроо? Жок болсо 2277 бере бергилесиздер. Алло. Алтын чач чыкты. Саламатсызбы? Менде суроо болуп атат да, мен бул жерде бир аз акча жагынан проблема болгондуктан жумушуман суранып 2 айдын айлыгын период сурасам макул беребиз, бирок сен бизге документтериң полностью таштап турасың деп ошондой деп атышат. Мен ошого документтеримдин копияларын алып алып, оригиналдарын начальникке берип жумушка барып келип турсам болобу же болбойтпу, ошону билейин дегем. Эми документтердин оригиналдарын берген эми өзүңүз чечесиз негизичи. Бирок эми желательно бербеш керек да. Бирок ошол эле учурда сиздин ошо иш берүүчүңүз дагы мындай, сиз 2 ай иштеп берериңизге гарантия карап атат да, туура айтамбы? Ошондой. Мен 5 айдан бери ушул жерде иштейм. 5 ай болду жумушта. 5 айдан бери ушул жумуштан чыкпай иштейм да, трудовой бар. Анан эми эзеде юридикалык жактан сиз жанагы болгон документтериңизди нотариально заверить этип алып, ошолердин нотариально заверенный копиясы менен жүрсөңүз болот. Бул бир. Эми ал сизден эмнени талап этип атат? Паспорт талап этип атабы? Паспортумду, регистрациямды, миграционкам, иненен сиңилис, ошо кыскасы мендеги Москвада жүргөнгө баягындай макулдугу бар документтерим барын. Эми баарын границадан чыгып кете албай турган дейт. Желательно баарын бербеңиз, эми желательно ине менен сиңилис, например, өтө деле мындай күнүгө пайдаланылуучу эмес кагаздар, аларды берсеңиз болот. Анын паспортуңузду эми өзүңүз караңыз, өзүңүз билесиз. Бирок мен юридикалык жактан вообще этот паспортту бербегенге неме чакырат элем да, анткени паспорт менен сиздин атыңызга кандайдыр бир юридикалык аракеттерди кылып ийиши мүмкүн. Кредит алып коюшу мүмкүн, же болбосо бир балекет башкаларды кылышы мүмкүн да. И вообще паспортту Кыргыз Республикасынын паспортун башка улуттун адамдарына бербегенге ушу Кыргызстандын жарандарын чакырат элем. Анткени көп бизге кайрылуулар бар, ошоки кредит алып атат, ошолордун атынан этот золотой коронадан карыз алгандар мындан көп. Ошоки банковский карталарын сатып ийип, анан ошо черный списокко түшүп кеткендер мындан көп. Ошондуктан ишканаңыз менен сүйлөшүңүз. Возможно, сиз
кандайдыр расписка жазып берерсиз. Мен де ошентип Милдеттүү- айттым да, мен расписка жазып берейин, документтеримди өзүм эле бериңиздер десем, сен может бизге жазып берип коюп границадан чыгып калсаң, бизге зачем сенин расписканын кереги бар деп орустар. Расписка эми юридический аябай эле күчү бар документ болуп эсептелинет. Сиз ошо расписка жазып берсеңиз деле болмок. Анан эми документтерди бере коеруңузду эми өзүңүз чечесиз. Анан мен нотариально заверить этип алып паспорт менен жүрө берсеңиз болот. Миграционный карта регистрацияңызды бербеңиз желательно. Алар Россиянын документтери болгондуктан анын оригиналы жок, сиз кыйналып каласыз. Анан экинчи суроо, мен Москвага келгениме 5 ай болду. Мен до сих пор Сахаровага бара элекмин. Ошого могул Россиянын азыркы жаңы чыккан законунан бир аз чочулап турам. Может Кыргызстанга кирди чыкты кылып келип башынан регистрацияга туруп Сахаровага барып башынан документ жасатсамбы деген оюм болуп атат да. Мен азыр 3 айым өтүп 9 айга узартканмын, бирок до сих пор Сахаровага барган эмесмин да. Эми алтынчы сизге эгерде Москва шаарында болсоңуз, мен баардык эле ошо биздин жердештерге айтам, Москвада абдан көп мигрант болгондуктан Москвада көп деле ошо 1 ай срок өтүп кетиптир деген ошо мөөнөттү карай элек да. Ошондуктан сиздин регистрацияңыз базада болсо, азыр барып өтүп алганыңыз оң. Ошо базада бар жок экен. Кечеги күнү Кубатбек байкеге сурасам, азыр текшербей калдык дейт. Ошону текшерткенге адам таппай атам, чынын айтсам. Кимге кайрылышымды билбейм. Азыр Москвада кичине ошо база текшерген кичине ГИСМУ немелерден өзү эле база көп неме кетип атат. Кандай десем, баягы сбой болупчу. Бар болсо. Кийин Базарбек Бакиев берет. Толик потом Базарбек Бакиев берет. Так, 27-жетте жок. Базарбек Бакиев бере бергиле. Салам алейкум, Мирбек кандай? Саламатсыңарбы, угуп атабы? 22-77 чыгып калды. Угуп Чыгып калды. Бакиев туруп туруңуз. Угуп атабы, Эме айта бериң. менде бир эки суроо бар эле. Ногул азыр Кыргызстанга чыккандан кийин 3 ай 90 күн Кыргызстанда жүрүп келиш керек, ага чейин киргизбейт деген сөз бар экен да. Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар, ушуну билейин дедим эле. Анан экинчи суроом, мен 2022-жылы Сахаровадан баягы отпечатка эмеден баарынан өткөм. Азыр данный момент ушу 2,5 жылдан бери эле бир жерде иштейм, официально ишим, регистрациям бүт таза, базада бар. Эми былтыр өтпөй калдым эле, медосмотр повтордон. Быйыл барып өтө берсем болобу? Ошону сурайын дедим эле. Эми сиздин жана биринчи сурооңузга 90 күн жүргөндөн кийин Кыргызстанга 90 күн чыгыш керек экен дегенчи. Бул эжеке закон боюнча Кыргыз Республикасынын жараны эгерде жанагы миграционный картасына цель въезда работа деп кирсе, 3 айдын ичинде милдеттүү түрдө трудовой договор же болбосо гражданско правовой договор түзүш керек. Биринчи эле киргенде 3 айлык регистрация кылганда. Эгерде ошодоки 3 айдын ичинде трудовой договор же гражданско правовой договор түзбөсө, анан кайра границага чыгып кайра кирем десе, ошол кишилерди кайра киргизбейт. 90 күн барып Кыргызстанга барып андан кийин келесиңер. То есть эгерде сиздин колуңузда трудовой договорун бар деп атасыз, бул сизге тиешеси жок. Трудовой договор жазаткан 3 айдын ичинде официально иштеген кишилерге бул закондун тиешеси жок. Экинчи сурооңузга, эгерде 22-жыл өтүп, 23-жыл өтпөй калып, азыр колуңузда регистрациялардын баардыгы таза деп атасыз. Эгерде сиз Москва шаарынан чыгып аткан болсоңуз, мен жогоруда дагы биздин угуучубузга айтып бердим. Эгерде регистрацияңыз базада болсо, Москвада Сахаровага барып өтө берсеңиз болот. Азыр пока срокторун карабай эле ал жерде. Бирок башка шаарларда, Санкт-Петербургда, Екатеринбургда жана башка региондордо 1 айдан 3 күнбү, 2 күн өтүп кетсе эле, уже срок сокращается. Колунда дактилоскопический картаңыз жок болсо, бул выдворение. Эгер медосмотр өтпөгөн болсоңуз, бул сокращение срока нахождения Российской Федерации деп 3 күндүн ичинде чыгып кетти. А сиз Москвада болсоңуз, анда регистрацияңыз базада болсо, барып эле өтө бериңиз. Жакшы, рахмат. Силерге ийгилик. Хорошо, рахмат. Алло. Бакиев кийин Толик берет. Берели. Салам алейкум, Мирбек. Кубат кандай шар? Менде бир суроо болуп атат да. Бул эжемдер бир квартирада жашап атышкан, аны үйүндө ошо регистрация болуп көп жылдан беричи. Аны сатып ийиптир, биз 2-3 күндө эле билдик да.
экинчи казайын сатып алган казайынын алса перерегистрация кылып бериш керек да ошондой болуп калабы же кандай болуп калат? Эми ал хозяинден зависит, тигилеке кылып береби кылып бербейби. Но азыр регистрациясы бар болсо, негизи үйдү сатканда договорго жазылат да, ошол эки үйдө катталган же болбосо миграцион учетто турган кишилердин баардыгын 3 күндө чыгарып беремин депчи. Ал баардыгын чыгарып салышы мүмкүн регистрациядан. Ошондуктан жаңы сатып алган ээси менен сүйлөшүп, ошол эки квартираны кайра регистрацияга тургузса туруш керек кайра. Анда база данныйдан чыгып калды да анда, ошондой болуп калабы? Возможно, эми ал жанагы договор купили продажи деп коет, ошол экини караш керек. Ошол жерде мурунку ээси менен кийинки ээси кандай сүйлөштү. Эгерде ошол жерде регистрацияда тургандар кала берсин деп сүйлөшүлгөн болсо, анда базада болушу мүмкүн. Эгер негизи жаңы сатып алган киши обязательно айтат да, мен сатып алгандан кийин бул жерде турган регистрация каттоодо турган кишинин баардыгын чыгарып бер дейт. Эгерде ошол экинде шарты болсо, анда баардыгын чыгарып таштайт регистрациядан. Тиги өзү хозяйка да билбей деп да, ошо менин кандай кыларым, экинчи алган эмеси койбойм деп атат. Ошондо азыр 1 ай болуптур сатып ийгенде. Бирок биз билген эмеспиз да, экөө сатылып алып кону эткенчи. Келип алгандан кийин 1 айдан билип атпайбызбы башка хозяйкасы келгендей. Негизи мындай договор купли продажа болуп үйдү сатаарда ошол жерде жашап аткан адамдарды 1 ай мурун предупреждать этиш керек. Закон ошондой. Что мына үй сатылып атат, регистрацияңарды же болбосо баардык нерсеңерди башка жака чыгарып алгыла деп. Эми орустар аны менен баш ортуп келбейт го негизи. Ошо биз билбей калдык да, болбогону башка квартира таап кеттик. Азыр эми база данныйда жок да негизи, чыгып кетти. Эми аны мен так кесе айта албайм, что базада бар же жок депчи. Аны сизде өзүңүздөр не жанагы МФЦга барып, ушул жерде подтверждение регистрация деген немеси бар, услугасы бар. Ошол экиге кайрылып, мынакей биз ушул жерде регистрация турдук эле, ушул до сих пор базада турабы жокпу десеңер, ошол жерден подтверждение берет. Эгерде жок болсо, анда перерегистрация кылып алгыла. Трудовой договорлору барбы? Бар, официальный. Трудовой договор болсо, анда перерегистрацияга башка квартира чыгып кетиш керек да, срочно. Мейли, рахмат. Суроо болгондо. Толик басып сүйлөгөлүм микрофон. Кийин даярдасын Алмагүл. Алейкум ассалам. Aka men oktyabrda keldim эле. Oktyabrda 1 жыл болот келгениме. Анан мажды 3 ай сайын регистрация кылып атам да. Өзү официальный иштейм. Трудовой договорум бар. Ошо боло береби же болбойбу? Анан 1 жылда кирип чыгышым керек Кыргызстанга кайра. Сахарова жок. Эмнеге Сахарова жок? Сахаровага барбаганмын да. Эмнеге барбагансыз? Закон ар бир мигрант милдеттендирет да, мына көрдүңүзбү? Закон милдеттендирип, что сиз барышыңыз керек болчу. Сиз кайсы шаардан чыгып атасыз? Москвадан эле. Москвадан чыксаңыз, эгерде регистрацияңыз базада болсо, срочно барып, ошол эки Сахаровадан өтүңүз тууган. Мындай жүргөнүңүз болбойт. Эгерде Сахарованын кагазы жок жүргөн болсоңуз, кармалсаңыз, официально иштегениңизге карабай, эгерде сиздин регистрацияңыз базада бар жогуна карабай, сизди депортация кылып ийгенге акысы бар. Азыр болсо закондор күчөп атат. Анан эгерде колуңузда трудовой договоруңуз бар болсо, эмнеге сиз 3 ай сайын кирип чыгып, 3 ай сайын регистрацияңызды узартып атасыз? Жок, кирип чыктыгы баста эле ошо 3 ай сайын ошо трудовой договорум бар экен деп кылып беришип атат да. Ким? Сиз эми, конечно, сиздин бул өзүңүздүн эркиңиз 3 ай сайын регистрацияга тургузган. Но трудовой договоруңуз болсо, сиз 9 айга же 1 жылга сразу койгонго акыңыз бар. Анан кийин экинчи вопросум бар эди. Анан мен документими алмаштырган 2021-жылы паспортуму. Анан правамы алмаштырбай эч катымда калып кеткен да. Москвада алмаштырсам болобу ошону? Ооба, посольствого барсаңыз алмаштырып берет. Рахмат, чоң. Ишиңерге ийгилик. Кийинки Алмагүл бергиле. Андан кийин Лелка. Алмагүлдө жок болсо Эл барбы сурооңор? Л. Болбосо Чынара бере берет да. Алмагүл бар экен, бериңиз Алмагүл. Саламатсыздарбы? Саламатчылык.
мен клининг компаниясы аркылуу иштейм. Анан иштегенимде трудовой договор сурасам 3 айга берип жатат. Ошол болобу, өтөбү? Бизди официальный дейт. Бирок баардык иштегендер эле биздики официальный эмес дейт. Ошого түшүнбөйм. Түшүнүшүңүз үчүн эжеке ошол иштеген жериңизден неме сураңыз да. Уведомление о заключении трудового договора деген кагазды булар Федеральный миграционный службага бериш керек. Эгерде ошо уведомление берилбеген болсо, анда ал жөн эле сиздин колуңузда жөн эле кагаз да, мындайча айткандачы. Берди ошол кагазды, бирок силер айткандай печати жок. Печати болуш керек экен десем жок, болбойт деди. Эжеке ал жерде либо печать болуш керек, либо же болбосо аны почтадан салат. Анда опись керек, ошо почтовый опись деп коет, анан чек болот. Ошол эки уведомление жөнөткөн. Ошол опись менен чек сураңыз. А эгер бетинде печати жок болсо, кичинекей печать, аны значит алар өзлөрү барбастан эле почтадан салып ийиши да мүмкүн. Аны мен базадан текшерсем да болобу? Барбы жок? Эгерде трудовой договоруңуз базада болсо, базадан чыгыш керек негизи. Берген бала сөзсүз биздики официальный печать болбойт, ушундай деп менен жарышып атат да. Эмнеге айтпайсызбы анда, эмнеге официальный болсо, эмнеге 1 жылга кылбай, эмнеге 3 ай сайын кылып атат? Себеби эмнеде? Алар 3 ай сайын кылып, анан өзгөрүп кетиши мүмкүн экен, баягы ишкана менен. Ал эми 3 ай сайын кылганда эжеке ал уведомление каждый 3 ай сайын берип туруш керек. Жаңы трудовой договор түзгөн сайын эски трудовой договорду расторжение кылып, жаңы трудовой договорго заключение деген уведомленияны каждый 3 ай сайын берип туруш керек. Анан 3 күндүн ичинде бериш керек ал. Срокторунан жаңылса эле ал уже жарабай калат. Так что бул жерде жана сиздер жумушка алган ишканадагы аябай кандайча айтсам, орусча айтканда рискует да бул жердечи. Ошондой болот. Дагы бир суроо. Караш керек ошондо. Балам 24 августта 18ге чыгат. Ал эми 15 августта регистрациясы бүтөт. Ошону кантсем болот? Азыр сиздин регистрацияңыз бар да, туура айтамбы? Ооба, бар. Трудовой договоруңуз бар. Ошонун эсебинен сиз азыр балаңыздын регистрациясын узартып коюңуз. Тегерээки 1 жылга деле узартып койсаңыз кое аласыз. Жана срок трудовой договорго чейин узартасыз да. Эгер 3 айлык берсе, анда 3 айга узартасыз. Узартып туруп, анан миграционный службага барат 18ге чыккандан кийин. Жанагы миграционный картасында цель въезда дегенди алмаштырат работага. Андан кийин өзү трудовой договор алып, уже дальше узартып салсаңыз болот 18 жаштан кийин. Рахмат, чоң рахмат. Так, Чынара бере бергиле. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Мен сураным, бүт документим бар, кроме трудовой договордун башкасы да, анан сиздерден алган ЖКХ менен көчөдө жүрө берсем болобу? Алып же телефон регистрация узартканга эле? Сиздин трудовой договоруңуз жок болсо, значит башка документтериңиздин баардыгы жок деп эле эсептей бериңиз. Эң негизги документ Кыргыз Республикасынын граждандарында бул регистрация эмес тууганым. Бул официальный трудовой договор. Сиздин регистрацияңыздагы, башка документтериңиздагы только ошол трудовой договордун негизинде узартылат. Эгерде трудовой договоруңуз жок болсо, значит башка документтериңиздин баардыгы фальшивый. Ошо мен сиздерден жана ГПХ алып узатып атам да, ошону көчөдө алып жүрө берсем болобу сураса, или аны жөн эле узаткандан кийин уже болбойбу, жарабайтпы? Эжеке аны узарткандан кийин эмес, ал ошол эки гражданско правовой договордун срогу 1 жылга кылып жазалып атат. Ошол эки 1 жылдын ичинде действительно. Не то что аны алып жүргөнгө болобу, аны алып жүрүш керек жаныңызда. Ошону сурайын дедим да, ошону. Рахмат. Севара Райымбек кызы, андан Жылдыз берет. Севара. Андан эң акыры ТБ. Жылдыздан кийин. Жылдыз бере бергиле сурооңор бар болсо, Севарадан кийин. Андан кийин ТБ. Менин суроом, регистрация базада жок да, кайрадан границага чыкпай эле жасатса боло береби? Границага чыкпай жасаткан болбойт. Чыгып келип жасатыш керек. Чыгып келип жасатыш керек обязательно. Сиздин трудовой договоруңуз барбы? Бар. Эмнеге анан регистрацияңыз базадан чыкпай калды?
Трудовой менен узаткан эмеспиз да, биз ар 3 айда эле узартып трудовой договор менен узарта турган киши таппадык. Эми негизи эгерде сиздин регистрацияңызды базадан каратыш керек. Эгерде ошо базада болсо анда кирди чыкты кылбайсыздан эле узартсаңыз болот. А так эгер базада жок болсо анда кирди чыкты кылышыңыз керек, же болбосо штраф төлөп узартасыз. Штраф төлөп неме кылса боло берет, а? Эми боло берет эжеке, бирок мен штраф төлөгөндү сиздерге не рекомендую, потому что дагы бир жолу штраф алсаңыз чоң спискке түшүп кетесиз. Макул, рахмат. Хорошо. Так, Севара. Барбы сурат, жок болсо ТБ берерле. ТБ. ТБ. Нету, да? Севара. Неважно, кто я. Суроо берерле. Микрофонду басып сүйлөңүздөр. Сүйлөп атчабы, может. Может сүйлөп атат, ТБ менен неважно. Севара сүйлөп атат. Микрофонду басып сүйлөңүз. Валейкум ассалам. Катуураак сүйлөңүз. Мен 327 пункт 5 ошондой статья менен регистрациям чыкпай калып, мага кече кагаз беришти да прокуратураданчы. 327 статья мененби? 327 статья менен. 327 статья бул поддельный документтерди пайдалангандыгы үчүн деген бул уголовный статья. Сизге уголовный иш козголгон. Сиз азыр эме ошол эки тергөө амалдарын кылыш керек дагы. Тергөө амалдары бүткөндөн кийин сиздин ишиңиз сотко өтөт. Бирок 327 статьянын преамбуласы бул неме да, арестный статья деп коет да. То есть камакка алуучу статья эмес. Сиз штраф менен чыгасыз, кутулуп. Штраф аласыз. Кече ошондой дешти өздөрү деле, анан аларга азыр ишеничти калбай калган, силер менен сүйлөшөйүн деп. Ошо 327 статья менен ошо иш козголду. Сизге бир адвокат берет, бекер. Берди. Переводчик берет. Ошол эки переводчик баардык жанагы сизге берген уголовный ишти ОТИдо баардык материалдарын кыргызча отортуп алып келиш керек. Ошол эки кол коюп бересиз. Сотко өтөт, анан соттон сиз штраф алып чыгасыз. Анда коркунуч кереги жок экен, а? Эми уголовный иш бул канча дагы кантип коркпой жүрөсүз? Коркуш керек, конечно. Ошон үчүн регистрацияны таза жасатыш керек. Регистрацияңыз трудовой договоруңуз барбы? Трудовой договорум мен таксиде иштейм да, самозанятый болуп. Самозанятый болсоңуз, сиз гражданско-правовой договор түзүшүңүз керек болчу да, гражданин Россия менен. Түзгөнсүзбү? Жок. Түзүш керек. Мына ошол экинин айына мына сиздин регистрацияңыз фальшивый болуп калды. Мына азыр соттолуп атат. Гражданин Россия туугандарыңыз бар болсо, гражданско-правовой договор түздүрүп алыңыз азырдан. Кийин сотко барганда дагы сиз айтасыз, мынакей мен официально иштейм, мынакей гражданско-правовой договорум, налог төлөп атам Россиянын немесине. Пожалуйста, арзаныраак кылып бир 5000 сом штраф салсаңар төлөп берейин. Сен мага тийбе, мен сага тийбе деп айтышыңыз керек да. Кантип жасасак болот ал? Ошол гражданство мен досторум бар, досторум аркылуу деле жасасам болобу? Досторуңуз эгер гражданин Россия болсо, немеден кийин эфирден кийин Кубатбекке чыксаңыз, жолдо болсун түшүндүрүп берет кандай кылып түзүлөт. Болду. Эң жөнөкөй түзүлөт. Рахмат чоң, Кубатбекке, Мекенбайке. Ишке ийгилик. Так, дальше. Неважно, кто я, берерле. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Валейкум ассалам. Баягы официально 3 жыл иштеп, анан российский гражданство алса болот деген ушул туурабы? Негизи эле жок, 3 жыл иштеп гражданство алса болот деген негизде мурун бар болчу, азыр жок. Азыр эми 3 жыл официально иштесеңиз квотага тапшырып, анан через квота РБП алып, РБПдан кийин вид на жительство алып, андан кийин гражданство алсаңыз болот. Гражданство алсак деген ниетте жүрөбүз да. Гражданство алыш үчүн эми сиз основание кылышыңыз керек. Бул жанагы
квота өзү аз эле чыгат. Мисалы үчүн Москва областына, Москва шаарына былтыр 2300 эле квота чыккан. Ана очередте тургандар болсо 100 000 киши. 2300 квота эч кимге жетпейт, эч кимге тийбейт. Бул кээ бирөөлөр жылдап ушу квота күтүп жүргөндөр бар да. То есть нереально десем дагы мындай жаңылышпайт. Ошондуктан башка основанияларды караш керек. Эгерде сиздин атаңыз, апаңыз, же агаңыз, же иниңиз, же жолдошуңуздун кайненеңиз ошол экелер гражданин болсо, ошол жактардан аракет кылып көрсөңүздөр батыраак, жеңилирээк аласыз. А мен мына магазин Вкусвиллада кана бир 2 жыл иштедим официально болуп. И 10% налог кармайт эле да, айыбызданчы, как положено 13% кармайт. Ал налогторду ушул Россиянын эмесиге колдонот да эми. Деме ал сиздин ошо Россияда жүргөнүңүз мыйзамдуу экенин гана билдирет да. Ал сизге гражданство алганга эч кандай жардам болбойт. Ал жардам болот только если вот сиздин доходуңузду подтверждение керек болсо. Доход деп чыгат эле да, эми айлыкта бизге как положено бот ачып койгон, ошол жактан келет болчу да, налог кармадык, анан доходуң ушунча болду депчи. Ошого дагы бир жолу айтам, сиздин официально иштеп налог төлөгөнүңүз бул гражданство алууга негиз болуп бербейт. Бербейт, Негиз болуп бербейт. А так мындай доходун подтверждениега болот, бирок гражданство алганга негиз болуп бербейт. А например, бул ушундай эмеси жок эле гражданство кантип алсак болот негизи? Күйөөгө тийишиңиз керек. Гражданин Россия күйөөгө тийип, бир бала болушуңуз керек, ошондо гражданство аласыз. Эң жеңил жолу. Ал болбойт экен да. Эгерде эми гражданин Россия менен көптөгөн немелер бар, ана консультация күнү бар. Ошо миграционный службаларда атайын бир күн ошо для приема гражданства деген күнү бар. Ошол күнү миграционный службага барсаңыз, сизге кенен ошо основанияларын айтып берет. Жолдошуңуз аркылуу алсаңыз болот, жанагыдай гражданин Россияга күйөөгө тийип, бир балалуу болсо гражданство берет. Эгерде сиз средний специальный образование алсаңыз, очный окуп, ошол экинде дагы берет. Дагы көптөгөн программалар бар. Программа переселения деген бар. Мисалы үчүн Кыргызстандан кадимкидей эле Россияга переселяться этесиз, тетиги Пермь, Москвага сразу кылбайт, Пермьге жиберет, тетиги же Сибирге. Ошол жака барып 3 жыл жашап, гражданствоңузду алып анан келсеңиз болот. Эми программалар көп. Бирок жана сиз айтып аткан мен официально иштедим 3 жыл ошол основание болуп берет деген, бул основание болбойт. Сизге кыйын эле болуп калат просто. Убактыңыз кетет да короо. Түшүнүктүү. Рахмат. Так, Мехрихан бергилесиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мына отпечаткага документтерди айтып бересиздерби, кайсы документтер? Самый главный трудовой договор болуш керекпи? Жок, самый главный регистрация болуш керек. Регистрацияңыз базадан чыгып турса да болду. Азыр мен регистрациям бар. Анан мына трудовой эртең 31-нде отпечаткага барабыз да. Анан жанагы бияктан жумушуман трудовой договорумду отчествону өзгөрттүк элечи, без отчества кылып. Ал начальник айтып атат, эртең муну кылып кел. Эненеңди алып кел, анан кийин берем деп атат. Эненеңди 2 август күнү беребиз деп атат да. Мен 31 август күнү барышым керек. Июль күнү отпечаткага барышым керек да. Мага трудовой договор бербей атат да. Ошо эненеңди алып кел. Тигиреке, сиздин немеге Сахарова барасыз да, туура айтам, Москвадан чалып атасызбы? Жок, мен Ивановадан чалып атам. Ивановадан чалып атсаңыз, миграционный службада сиздин трудовой договоруңузду сурабаш керек экен. Сурабайтпы? Сурабайт, ал трудовой договордун кажети жок, ал жерде сиздин самый главный регистрацияңыз базадан чыкса болду. Сиз 1 айдын ичинде кылышыңыз керек, билесиз, кечикпей элесизби? 1 ай болуп атат да, мен ошо 31-ине жазылган элем да, азыр энененим 2 августка болуп калып, азыр трудовой договорумду жасап бер десем, азыр эненеңди алып кел, анан жасап берем деп атат да, жумушумданчы. Сиз биринчи жолу Россияга келдиңизби же мурун келгенсизби? Мурун келгем, иштеген болгону, биз документтерди
паспорт, загранпаспорт алганыңызда мурункуда отчество бар эле да, өткөндө чыктым эле го загран. Азыр загранпаспорт. Негизи ИННңиз бар беле? ИННнин бар эле болгону. Эжеке ошол эски ИННңиз жарай берет. Эски ИННңизди алып барып ишканаңызга бере бериңиз. Ал ИНН өзгөрбөйт эжеке. Анын отчествосун алмаштырып келди атпайбы? Эчтеке ал не имеет значения. Сиздин ИНН номуруңуз менен ошол жерге налог төлөнө берет. Ал сиздин ишканаңыз просто кандай десем капризничает да, законду билбейт экен сиздин начальнигиңиз да. ИНН өзгөрбөйт. Так что ошол ИННге төлөй берет. Налогду эч кандай ал проблема болбош керек. И анан дагы бир жолу айтам эжеке, сиз жанагыдай ошо отпечатка барганда сизден трудовой договор сурабайт. Так что сиз барып эле смело өтө бериңиз. Рахмат чоң. Рахмат.